саламатсыздарбы? Бүгүнкү өтө актуалдуу теманын алкагында сүйлөшөбүз. Эгерде сиз мырза болсоңуз, сиз үчүн актуалдуу эмес, бирок адам катары, адамдын асылы болуп, даанышмандыкка умтулуп, аалам менен бекем мамиледе болууга өтө керектүү сабак болот. Бул сабак көпчүлүк адамдардын алсыз жерин баскан, орус тилинде айтканда больной точкасы десек дагы болот. Сиз билесизби? Мүнөзү абдан оор адамдар дагы бар. Ооба, ар бир адам табышмак, бүтүн бир дүйнө, аалам. Бирок бардык адамдардын күнүмдүк керектөөсү, муктаждыгы, бири-бирине болгон мамилеси окшош. Эгерде аял согуш баштай турган болсо, демек ал жеңилди. Себеби аялдын ички сезими согуштагыдай абалда болсо, ал жерден баары качат. Качпаса дагы ден соолугуна чоң жарааттарды алат. Ал жерде жашаган адамдар үчүн ал чөйрө кызыксыз болот. Тынчсыздануу, коркуу, бакырып кыйкыруу менен коштолот. Тынчтыгы жок аял өз жагымдуулугунан ажырайт. Алыс кетпейли кээ бир үй бүлөлөрдө кайнене келинге, келин кайненеге согуш жарыялайт. Же болбосо сен мага тийбе, мен сага тийбейин деген принцип менен өмүр сүрүшөт. Ошол адамдар, биздин айланабызда жүргөн жакын адамдар, биздин жашообузга эмне үчүн келди, аңдабай жашашат. Дагы аалам менен кантип бекем мамиледе болуп өмүр сүрөм деген суроого ойлонот. А сиздин келиниңиз, кайненеңиз сиздин дүйнөңүздүн бир бөлүгү, болгондо дагы эң маанилүү бөлүгү. Эгерде аял акылман, даанышман болсо, ал эч качан өзүнө сыйлабастык мамилени ыраа көрбөйт. Өзүн таанып, өзүнө урматсый мамиледе болгон адам тандаган жарынын апасына дагы, же болбосо апа болсо баласынын тандаган жарына эң жакшы мамилени кылат. Бирок кээ бирлер, ооба, баласы өзү апасын сыйлабаса, демек ал ошондой апа да, ал өзүнө ошондой мамилени тилеп алат да деген көз карашта болушат. Сиз бул көз карашка кошулбаңыз. Эгерде сиз акылман аял болсоңуз, тескерисинче алардын мамилесин бекемдейсиз. Сөзсүз эле мамилени бекемдөө десе өтө жигердүү, өтө бекемдеймин деп алпырышуунун кажети жок. Бирок кийлигишпеңиз. Керек болсо чыгып калган бурчуну тегиздеп оңдоп коюңуз. Албетте сиз жактырбаган нерсени айтсаңыз болот, бирок сындап, какшыктап, шылдыңдап, үй бүлөсүнө, ата-энесине, жеке адамдын өздүгүнө тийбестен, басым жасабастан, жасаган ишине гана, жасаган мамилесине гана акырын сөз менен жеткирип койсоңуз болот. Эгер сизге бир нерсе жакпай калса, бул айым менен чек араны чийүү керек болсо, анда муну жасаңыз. Мүмкүн болушунча урматтап, сыйлоо менен, акырын жакшы диалог менен гана. Бирок бир нерсени эч качан унутпаңыз. Элибизде балаңдан көрөсүң деген сөз бар. Кайнене келин мамилесин бекем мамилеге бир адам аңдап жетип, эң жакшы мамилеге өткөрмөйүнчө, кийинки урпак дагы ушул маселе менен өмүр сүрө берет. Эмнеге? Анткени ошол маалыматтардын баары канда калгандыктан дене аябай акылман болот. Канда ал нерселер айланып жүрө берет дагы, кийинки урпакка ошол мамилелер өтө берет, кийинки урпак дагы ушул мамиле менен өмүр сүрө берет. Балдардын таамыры болгон ата журту менен эгерде келиндин мамилеси жакшы эмес болсо, эгерде кайын журтуна карата көз карашы түз эмес болсо, же аларды ички туюму менен жактырбай жаман көрө берсе, анда өзүнүн баласыны кабыл албаган болот. Анын ичиндеги сезимдери өзүнүн айланасында жүргөн балага гана таасир берет. Эмнеге дегенде, анткени алардын кайын журттун каны айланып жаткан бала биздин жаныбызда, баланын аурасы назик болот, бир нерсени бат кабыл алат, терс энергияны өтө бала бат кабыл алат. Анткени банянын эшигин ачканда дагы буу ылдыйга түшүп туруп өйдө көтөрүлгөндөй эле үйдүн ичиндеги атмосфера дагы биринчи орунда балага таасирин тийгизет.
Эгерде кайнене келинини кабыл албаса, анда өзүнүн неберелеринин өзөгүнү кургатып жаткан болот. Эгер кайнене келинге кулдай мамиле жасаса, анда өзүнүн урпагын кулчулукка даярдап жаткан болот. Анткени урпакты тарбиялоочу адам бул келин. Эгер кайнене келинди кабыл албай, кемчилигин баса белгилеп айта берсе, ал жерден аябай иммунитети алсыз, бат-бат ооруган балдар өсүп чоңоет. Үй бүлөнүн ичиндеги атмосфера таза жана ден соолуктуу болсо, ал жерден зирек, ден соолуктуу, чоң маселелерди чече алган, ийгиликтүү балдар дем алып, коомго дагы ошондой балдар жетилип өсүп чыгат. Кемчилигине көңүл буруп, оюбуз, көзүбүз, жүрөгүбүз ошол жакта болуп, дагы кайнененин же келиндин жакшы болуусун каалайбыз. Бирок биздин көңүлүбүз анын кемчилигинде турат. Оюбуздун бүт баары анын кемчилигинде. Дагы ал адамдын жакшы болуусуну тилейбиз. Көңүлдү эмнеге бурсак, ал нерсе чоңое берет. Ошон үчүн дагы мактоо үчүн 1000 себеп тапса болот. Балким кайненеңиз тамакты же келиниңиз тамакты абдан жакшы жасайт, балким колунда берекеси бар, балким аябай тамашакөй аял, же үйдү өтө таза кармаган, же балаңызга өзгөчө камкордук менен мамиле жасаган, балким адамдар менен бат тил табышкан жандыр. Ар бир адамдан эң жакшы тарабын табып, ар бир айланабызга келген адамдан жакшы нерсени үйрөнсө болот. Жада калса, кафеде же ресторанда тамактанып отурганда дагы, ошол тамакты жеп жатканда дагы апамдын мантысы же куурдагы мындан дагы даамдуу деп айтып коюу дагы майда нерселер сиздин кайненеңиз же келиниңиз менен мамилени бекемдейт. Сиздин бул аракетиңиз сөзсүз мырзага дагы жагат. Анын көңүлү, ички абалы дагы тынч болот. Эркектин көңүлү, ички абалы дагы тынч болгондо, бул абалы анын ден соолугуна, анын финансы жаатына дагы таасир берет. Түгөйүңүз өзүнүн апасы менен кандай мамиледе болгонуна карабастан, анын ата-энесине болгон сыйыңызды сөзсүз ал сезет, билет, баалайт. Бул аудиону угуп жаткан кимдир бирөө азыр айтса керек, эгерде сен менин кайненемди билгениңде мындай сөздөрдү айтпайт элең деп. Ал чыдагыс адам. Ал мени такыр кабыл албайт. Аны менен адамдай сүйлөшүп болбойт. Манипуляцияны жакшы көргөн адам деп. Балким, ар бир адам ар кандай болот да. Бирок сизге суроом бар. Сиз ал үйгө эмне үчүн бардыңыз? Эмне үчүн жараткан ошол үйгө сизди туш кылып койду? Баштапкы жылдарда сиз ал адамдын ушундай мүнөздөрүн байкадыңыз беле? Сизди мындай мамилеге кимдир бирөө зордоп алып келдиби же? Эми тыкаттык менен көңүл буруңуз. Эне, аял катары балага кандай элес калтырган болсо, бала энесине окшош эле кызды жетелеп келет. Себеби төрөлгөндөн баштап эне менен мамиле курган бала энесине окшош кыз менен мамиле куруу жеңил болот. Келиндерге, кайненеге наразылана, анын бир кемчилигин айтат. Ушул нерсени унутпаңыз. Сиздин ичиңизде келиндер кайненеге наразылана, анын бир кемчилигин айтат. Эми жакшы эле шүгүр го, бирокчу деп. Бирокчу бар жерде, демек ал жерде сиз 100% чын жүрөгүңүздөн ыраазы болгон жоксуз. Ал жерде сиздин көңүлүңүз дагы деле кемчиликти издөөдө. Ушул нерсени унутпаңыз. Сиздин ичиңизде кандай клетка бар болсо, сиз өзүңүзгө окшош эле адамдарды тарттыңыз. Балким жок, мен кайненеме окшош эмесмин деп моюнга албайт чыгарсыз. Сиз окшош болбогон болсоңуз, ошол кайнене сиздин таенеңизге же апаңызга же чоң апаңызга баары бир окшош эле болот. Анткени бул жерде тартылуу күчү абдан күчтүү иштейт. Окшошту гана тартат. Демек, адам өзү аңдабастан кандак калган программаларды аткарып жашай берет. Эгерде аларды изилдесеңиз, сиз өзүңүздүн журтуңузду, өзүңүздүн тамырыңызды, өзөгүңүздү изилдесеңиз, сиздин кайненеңиз же чоң апаңызга же таенеңизге же апаңыздын эле бир жерине окшош эле болгонуну аңдап таап чыгасыз. Мына ошондо сиз чын жүрөктөн ыраазы болуп, ал адамда эч кандай күнөө жок экенин, тескерисинче сиздин тазаланууңузга, сиздин тобо кылып бир иштелбей калган сезимдерди кое берүүңүзгө жардам гана бергенин түшүнөсүз.
Демек, сиз өзүңүздү толук анализдеп таанып бүтө элексиз. Сиз даанышман аял заты болууга, башкаларды түшүнүүгө окууңуз керек. Чыгыш өлкөлөрүнүн айымдарын өтө акылман жана куу болот дешет. Алар бактылуу жана бактысыздыктан ошондой болбойт. Алар өздөрүнүн жашоосун тынч абалда алып кетүү үчүн ушундай кадамдарга барышат. Адам өчкө, Кудай өч деген макал менен элибиз адам болуп жашоону эскертип койгон. Бул жерде калп эле жагынуу жөнүндө сөз болгон жок. Кайнене айбаттуу болсо, өз ордуну билсе, келин дагы уяттуу болот дейт элибизде. Демек, ар бир адам өзүнү таанып, өзүнүн кандай адам экенин билип, өз кемчиликтерин моюнга алса, башка адамды түшүнүп сүйлөшүү дагы жеңил болот. Ар бир адам жакынын жоготкусу келбейт. Эгер адам колдоп, мээрим берип, түшүнүп турса, же кайнене чыныгы мээримин көрсөтүп турса, бул мээримди сезген келин аны сөзсүз урматтап сыйлап алат. Жалган эле жакшы көрүнүп, жалган эле сыртыңдан күлүп, ичиңден башка сезимдерди баксаң, анда бул нерсени дагы биздин дене баарын сезип турат. Сыртыбыздан жакшы көрүнүмүш болгонубуз менен, көргөндө көрүнгөнүбүз менен ичибизден жаман көргөнүбүздү жараткан билип турат го. Жаратканга маалым го. Мына ошол сырттан жакшы көрүнүү, ичтен жактырбоо, ичтен кабыл албоо, ичтен таарына берүү, ичтен капа боло берүү биздин органдарды дагы талкалайт. Сиз келин болуп келгенге чейин ал кайнене сизди аябай күткөн. Демек, ал үй бүлөнүн сиз каалап күткөн коногусуз. Бирок бүгүнкү күндө сиздердин мамилеңиздер жакшы болбой жаткан болсо, анда сиздин текебердик, эгоизм сезимдериңиз тоскоолдук жаратып жатат. Бүгүн сиз бекем мамиледе болууга чечим чыгарыңыз. Балким сизге өтө бекем же курбуу мамилесинде болуу керек эмес болсо, анда жок дегенде жылуу, баланс мамилени кармаган, урматтап сыйлаган мамилеге өтүңүз. Бул мүмкүн. Мен жашоонун кереметтери жөнүндө көп айтамын, билесизби? Чыныгы жердин бетинде бейишти сезүү, жердеги кереметти качан сезебиз? Адам менен болгон мамиледе сезебиз. Бул биздин жашоону өзгөрткөн керемет. Бул керемет биздин жашоонун сапатын дагы аныктайт. Чыныгы байлык, жашообузду көрккө чыгарган, жашагыңды келтирген, өзүңдүн керек экендигиңди сезген бул мамиле. Бир хадис дагы бар: ыйман келтирмейинче бейишке кире албайсыңар. Бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө ыйман келтирген болбойсуңар деп. Сизде дайыма тандоо бар. Кандай мамиле курууну, кандай мамиледе болууну, кандай мамиле күтүүнү каалап жатасыз, тандайсыз. Эски көз караш, эски таарынычтар менен жүрө берүүбү же жаңы дүйнө, сиздин тандоо, сиз каалагандай мамилениби? Сиздин тандооңуз сиздин жашооңузду маңыздуу кылат. Эгерде бул сабак сизге актуалдуу жана пайдалуу болгон болсо, сактап алыңыз жана кайненеңиз же келиниңиз менен баарлашып баштаардан мурун бир ирет угуп алыңыз. Өзүңүзгө чечим кабыл алыңыз. Сиз кандай мамиледе болууну каалайсыз? Себеби согуш чыгаруу пайдалуу эмес. Бул бала куракта калып кетүү дегендик. Согушкан адам эч качан жеңбейт. Өзүңүзгө чек ара коюңуз. Башканын дагы чек арасына кирбеңиз. Башканын чек арасына кирбөө бул акылмандык. Өзүн урушууга, эмоцияга алдырууга ыраа көрбөгөн адам башканы дагы түшүнүп сыйлай алат. Бул сабакты мына ушул макал менен жыйынтыктоону туура көрдүм. Кайнене айбаттуу болсо, келини уяттуу болот. Дагы бир жолу эскертем. Сиз кайненеңизге же келиниңиздин жанына бараардан мурда ушул видеону бир ирет угуп алыңыз дагы чечим чыгарыңыз. Сиз азыр ал адам менен кандай мамилени тандап аласыз? Мындан ары кандай мамиледе болосуз? Тандап алыңыз дагы. Мындан ары алган чечимиңизде оюңуздун баары, кадамыңыздын баары, аракетиңиздин баары сиз алган чечимиңизде болсун. Эч качан унутпай, ошол адамдын жанына барганда сиз каалаган чечимдеги мамилени жасаңыз. Мен сиздер менен коштошомун. А сиздин кайненеңиз менен же кайнене болсоңуз, келиниңиз менен мамилеңиз кандай? Эгер бул сабак пайдалуу болгон болсо, анда жакындарыңызга бөлүшүп коюуну унутпаңыз.